Кеш жарық баарыңарга жаңырып атат. Силерге да жаңырып болуп атабы? Манкеч агай кандайсыз? Ооба жаңырып болуп атат. Жаңырып болуп атат. Жагыла. Чакырып сүйлөсөң. Чамас болуп. Макул, жакшы, уланта берели. Эми жаңырса кичине кечирим сурайбыз. Бул жерде биз башка кабинеттен сабак өтүп атабыз азыр. Бүгүнкү сабак жактыбы же жакпай калдыбы? Жакты. Түшүндүңөрбү? Мындай жөнөкөй жалпак тил менен сүйлөөнгө аракет Ооба, сон кылып, болду. Tomuz. тапшырмаларыңарды аткаргандарыңарды окуп чыктым шашпай. Молодцы, азаматсыңар, эринбей жазыптырсыңар, эринбей жазадыңар. Бул уже мындай ийгиликке, жеңишке, жаңы заманга бир кадам болсо да кадам да. Анан ошол тапшырмаларды окуп жатып, мен ар бирөөңөрдү талдабайм. Мен талдаштын да кажети жок. Мен айткам, мен психолог эмесмин, мен режиссермун. Анан бирок мындай жалпылап токтолуп кеткенге аракет кылалы, убактыбыздын жетишинче. Анан кимге кыйын болду тапшырманы аткарууга? Оңой болду. Оңой эле. Бул жерде кээ бирлериңер жазып турсаңар, мен бүгүн бактылуу болуп жүрдүм, кубанып жүрдүм. Анан бактылуулукту көрсөтүү мен үчүн оңой болду, кубанууну көрсөтүү мен үчүн оңой болду. Анан ошол маалда кайгы, капаны, бириф болгонду, ызырынганды көрсөтө алган жокмун депчи. Ошондо силер тапшырманы аткарып жатканда процессте азыр мындай өзүңөрдү сырттан, алыстан караганга аракет кылып көрсөңөр, элестетсеңер, силерди бирөө камера менен тартып атат. Чоң рахмат, кечирип койгула. Нар жакта апалардын мастер-классы башталып кеткенден баардык микрофондорду өчүрүп коюуга туура келди, меники ошо өчүп калды. Анан ошол процессте силер бүскүнүн алдында, мисалы, ойноп аткандачы, өзүңөр эмоцияны көрсөтүп атканда, силер ошол маалда как раз мен жана күндүз айтпадым беле, неокортекс деген мээнин тышкы негизги мээде аналитикага жооп берген мээңер иштеди да. Анан көбүңөр жазып турсаңар, мен атайын чочумайын, чочуганды окшоштура алган жокмун депчи. Бул жерден силер ошого аракет кылыштын кажети барбы жокпу мен билбейм. Бирок ошо силер турмушта чындап чочуганда, как раз таки жанагы силер эстеп калсаңар болот, жаттабай деле койсоңор болот. Жана мээнин эң түбүндөгү кичинекей жаныбарларда да андай мээ болот да, миндалевидное тело. Силер ошол качан реакция кылат деп күтүп атасыңар да. Анан эми мындай силер актер болгондуктан актерлордун көбү ошол нерсесин койготконду билет да. Уктуңар беле? Кинодо, театрда неме деген сөз бар. Бул Станиславскийдин системасы боюнча не играй, а живи ролью деген сөз бар да. То есть верю, не верю дегенчи. Ошондо жить ролью деген нерсе ошону туюндурат да, актер ойноп атканда ал кебетеси менен бети менен көрсөтүп бербейт. Ал жана түпкүрүндө катылып жаткан эмоционалдык нээсин ойготконду билет да. Себеп дегенде адам төрөлгөндөн баштап, жана эртең мен айткандай, тили чыга электе эле эмоцияларды түшүнүп баштайт. Ошол эмоцияларды жаттап жүрүп отурат да. Адамдын ар бир клеткасы, денеси, колдору, бетиндеги булчуңдардын өзү, кээ бир адамдардын кулактары дагы ошо кыймылдата алат, ар бир эме актерлорчу. Ошонун баарын организм, биздин организмибиз, биздин мээбиз ошонун баарын жаттап отурат. Анан керектүү маалда ошол кандай реакция кылышты организм өзү билет да. Көп учурда неме деген дагы сөз бар, уктуңар беле билбейм. Биздин денебиз, биздин мээбизден акылдуу деген сөздү уктуңар беле? Уга элек болсоңор ошондой сөз бар. Бул деген ошол катылып жаткан биздин жанагы реакцияларыбыз өзү чыгат да. Анан турмушта любой маалда ошол реакция биринчи чыгат. Эмне үчүн чыгарын силерге, эмне үчүн андай экенин түшүндүрүп берейин азыр. Элестеткиле, мынау мисалы жанагы эң жөнөкөй мээ болсо, ошол көзүбүз турбайбы? Бул примерно көздөн ушунчалык аралыкта жайгашканда черепный коробканын ичиндечи.
баш сөөктүн ичинде жайгашканда, анан ошонун көздөн информация, биякта таламус деген нерсе бар, ал өйдөрөк жайгашканда, адам бир нерсени көргөндө же укканда же бир нерсени жыттаганда информация биринчи кезекте ошо таламус деген нерсеге келет. Андан биздин эмоционалдык рецепторлорубузга келет. Бирок бул эң кыска жолу да, бирок ошол эле маалда жанагы неме деп коет, зрительная, орусчасы зрительная зона коры головного мозга деп коет. Муну жаттабай деле койсоң болот, просто иштөө механизмин түшүнүп алгыла да, ошол жерде, ал могул жерде болот. Адам көрдү да, көргөндөн кийин информация ошол жерге келет. Баардык информация ошол жана зрительная зонада жайгашканда, анан ошол жерден команда кетет. Миндалевидный телого. Мисалы, мандарин таттуу деген информация мен көрдүмбү, сразу ошол информация кетет. Анан бирок мен анализдей элек деле мен уже билем да мунуч дагы кандай экенин. Түшүнгөн жоксуңарбы? Анан мени кубанткан бүгүн силер тапшырмаларыңарды жазып атканда мындай байкадыңарбы? Таң аткандан кечке чейин адам эч качан бир абалда болбойт да, кубанып турат, нерв болуп турат, кайгырып турат. Адамга ошол эмоциялардын баардыгы таандык да. Арамарда эмоция деген эмне экенин түшүнбөгөн бир дагы киши жок экен. Бул өтө кубандыра турган нерсе. Себеп дегенде ишенип койгула, дүйнө жүзүндө дагы, Кыргызстанда дагы кубануу эмне экенин билбеген кишилер бар да. Анан көбүңөр жазып турсуңар, ошол мындай кыйын болуп атат, жазган кыйын болуп атат депчи. Бир нерсени билип коюшуңар керек. Силер өзүңөр үчүн турмушта ар бир эмоцияны канчалык мындай так, даана айырмалай алганды билсеңиздер, өзүңүздөргө ошончолук жеңил болот да. Жанагы уктуңар беле бир мындай бир сөз бар. Тот, кто не умеет ненавидеть, тот не умеет любить деген сөздү уктуңар беле? Плюс эле басып кое берле. Эме микрофонго сүйлөштүм. Же башыңарды ийкеп койгула, мен силерди көрүп атам. Азыр мен жоопторуңарды бир карап алайын дагы. Анан бүгүнкү жооптордо дагы мен көңүл бурган бир нерсе, бүгүнкү күндөн баштап мен дайыма жылмайып жүрүүгө аракет кылайын деп чечтим деген бир нече жооп бар экен. 10 чакты жооп ошондой жазылыптыр. Силер ойлогон нерсе бул, мисалы айталы, Америкада же Европада 60-70 жылдар аябай популярдуу болгон да. Байкадыңар беле, көрдүңөр беле, мына эски кинолордо, эски рекламаларда, плакаттарда баары жылмайып турат го. Мисалы, Coca-Cola дайыма эле жылмайып турушат да. Ошол нерсе мындай культка айланып кеткен да. Мен силер дайыма жылмайып жүргүлө деп ага деле үгүттөбөйм. Бирок адам өзүн өзү программировать эте алат. Ошону даана билишиңер керек. Мисалы, кайгырып отурсаңар, же болбосо бир ой силерди басып турса, силер өзүңөрдү, мен жана силер эмоцияларыңарды эмне үчүн тапшырма бердим? Саат сайын кайгырып турасыңарбы, күлүп турасыңарбы, ошолорду жазгыла депчи. Силер өзүңөр анализдей алганды үйрөнүшүңөр керек. Түшүндүңөрбү? Ар убакта өзүңөрдү анализдей билишиңер керек. Бул силерге карьера курганга дагы жеңил болот, турмушуңарда дагы жеңил болот. Анан ошол нерселерчи мына адамдардын ортосундагы эмоциялардын деңгээлиндеги карым-катнаш биздин турмушубуз канчалык кыйын болгон сайын, жанагы эмоциялар да ошончолук татаал болот да. Мисалы айталы, бала бакчада аякта эмоциялар мындай адамдардын ортосунда мамиле эң жөнөкөй да. Сен же жакшы көрөсүң, же жаман көрөсүң. Сен мектепке алып келип алма берип койсоң, ошол сенин подружкаң, досуң болуп калат. Эртеси күнү ал сага шоколад алып келип берет. Мектепте деле болжол менен ошондой да. Парталаш отурган досуң менен, ручкаң менен бөлүшөсүң, дептериң менен бөлүшөсүң.
алдаса ошентип коет. Анан уже чоңойгон сайын жанагы система канчалык адамдардын системасы, цивилизация канчалык татаалдаган сайын адамдардын эмоциялардагы, карым-катнаштагы, мамиледагы ошончолук татаал боло берет да. Мындай нерселер көп болот да. Эл алдында, телевиденияда уруша кетишет, сөгүшө кетишет, кээ бир учурларда мушташа кеткен күндөр болот да. 2 сааттан кийин мындай чыкканда чогуу отуруп алып, чай ичишет, чогуу отуруп алып, кофе ичишет. Досум, мен кечирип коеюн, мен катуу айтып алдым деп кечирим сурашып коюшат да. Бул алардын эки жүздүүлүгү эмес, бул алардын кесиби ошондой да. Шоу дүйнөсүндө да ошондой. Бул ошол адамдардын эмоционалдык жактан туруктуу экендигинен кабар берет да. Силер дагы көчөдө кетип баратсаңар же мектептен бирөө менен айтыша кетсиңер, жөйлөшө кетсиңер, ага эч кабатыр болбогула да. Бул мындайча айтканда силер сүзүп кеттиби, же жөөлөп кеттиби, карап өзүңөрдүн ошол маалдагы эмоцияңарды өзүңөргө айтып койгула. Мен капаландым, эмнеге мени түртөт депчи. Барып мушташа калып, же болбосо ошол нерсени бир күн кечке ойлонуп, үйүңөргө келип алып, алдыңардан чыккан итиңерди бир тээп, анан апаңарга таарынып, апаңардан жиниңерди чыгарбай, ошол жерде мен азыр ачууланып атам деп туруп точканы коюп салгыла да. Эмне үчүн ачууланып атасың? Мен бирөө жөөлөп кетти. Анан бир көчөдөгү бейтааныш бирөө үчүн таарынып кечкен нервиңерди коротуп, кыйналып отурбай, ошол жерде көмүп салыш керек да. Эгерде силер ошону кыла албай калсаңар, ошол учурда, ошол жерде, ошол нерсечи силерди кайгыга, капага бөлөгөн нерсе силердин го бир күндөн аны унутуп коесуңар. Бирок мындай силердин эмоционалдык мээңерде подсознанияда ошол нерсе сакталып калат да. Анан 2 жумадан кийин болуп, ошол нерсе кайра эле кайталанат, дагы бирөө силерди жөөлөп кетет. Сен уже урушпай, жинини келтирбейин десең дагы, сенин организмиңде уже запись бар да. Мен дурайым болуп башкача жооп бериш керек. Эмне мени жөөлөйт депчи. Ошондуктан ошол нерселер кайталанбаш үчүн эми бул силерде болуп келген, садикте болуп келген, мектепте, жумушта, университетте ошолорду силер тазалап чыгышыңар керек да. Ал дагы мисалы силер 20 жаштасыңар, кээ бирлериңер 30 жаштасыңар. Анан ошону жеңиш үчүн бул мындай бир күндүк нерсе эмес. Силер бир жолу кылып койгонуңар менен ал нерсени жеңе албайсыңар, таарынышыңарды, кайгы капаңарды көп иштеш керек да. Анан мындай эгерде чисто эгоисттик жактан алганда дагы силер бекерли кыласыңар да, өзүңөр кыйнап, өзүңөр инсан катары, адам катары. Эми даже жөн эле айтып отурганбыз жалпак тил менен. Мен дурайм ошон үчүн нервимди коротуп эмне кылам деп эле койгула да. Түшүндүңөрбү? Плюс басып коюп тургула. А то мен компьютер менен сүйлөшүп аткандай болуп атам. Ай, молодцы. Анан эми араңарда мүмкүн актер болом дегендер бар, же болбосо ырчы болом дегендер бар. Ошолорго актерлордун кантип иштеген бир аз айтып берип коеюн. Мен өзүмдүн кесибим ошондой болгондуктан. Жана актерлор силер бүгүн бир күн кечке жазбадыңарбы? Кайгырдым, капаландым, кубандым, ызырындым депчи. Ошол нерсе болгон сайын ошолорду эстеп калып турушат да. Анан өзүлөр булар жылдап, айлап, кээ бир учурларда 10 жыл бою, 20 жыл бою өзүлөрүн тарбиялап келет. Ошондой мисалы кайгы, кубануу, сүйүү пайда болгондо ошолорду эстеп калганга аракет кылышат да. Эстеп калышат да, жана рационалдуу мээге сактай башташат да. Ошондо булардын шаблондору, күнүмдүк профессионалдык билимдери бул кайсы учурда корккондо, же аябай мындай кубанып, каттырып күлгөндө, же болбосо бирөөнү аябай катуу сүйсөңөр, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ошонун баары силердин эсиңерде калып калат да. Анан эмоциялар адамды башкарабы же адам эмоцияларын башкарабы? Адам эмоцияларын башкарат. Адам эмоцияларын башкарат. Экзамен тапшырып көргөндөр барбы? ЭГЭни же университетте тапшыргандар? Ооба, бар. Ошондой мына кыйын абалда
көп учурда эмоция адамды башкарып кетет да, аң сезимди жанагы анализдөө жагынчы башкара албаса да аябагында мешать берет да. Көп учурда байкайсыңарбы? Жакшы окуган балдар университетке тапшыраарда же эгеге келгенде баягы мектепте алып жүргөндө бааны ала албай калышат да. Муну неме деп коет, мисалы араңарда спортсмендер болсо билесиңер, психология чемпиону деп коюшат да. Чемпион болгонду да үйрөнүш керек да. Билген нерселериңер силер эмоцияга алдырганда ошону унута баштайсыңар да. Себеп дегенде хаотично кан жүгүрө баштайт, жана адамдын биринчи рефлекстери ойгоно баштайт да. Табияттан жаратылыш бизге берген эмоциялар ойгоно баштайт. Анан кийин мен анализдей албай калат да. Бул учур ошол эле экзамен тапшырып аткандарды учурларда көп болот. Же кээ бирлердики мисалы коркок адамдардыкы көбүнчө жумушка келгенде собеседованиядан кийин ошондой боло берет да. Анан мисалы шахмат боюнча эмне үчүн шахмат негизи спортко кирет да. Болбосо столдун үстүндө отуруп эле чыпалактардын гана кыймылдаганы болбосо, мындай кыймыл жок да. Бирок бул ошол любой спорттогудай эмоциялар алдырат да адамчы. Ошондуктан эмоцияларга алдырбай, мындай хладнокровный, таза аң сезим менен утуу бул дагы өзүнчө бир күч да. Анан азыр силер менен баарыңыздар менен жана мен силерге берген тапшырманы силер үйдөн өзүңөр чыгылдыңар да. Азыр эми мындай кылабыз. Силер ар бирөөң биз бияктан рандомно эле чучугулак менен эле 2-2ден бөлүп беребиз. Ар бирөөңүздөр 2ден болосуңар. То есть мындайча айтканда ар бир группада 2ден бөлүнөсүңөр азыр. Анан бири-бириңерге алмак салмак. Бири-бириңер менен алмак салмак мындай кыласыңар да. Тапшырма азыр ушул жерде тайпалар менен жазай турган тапшырма. Силер акыркы жолу капа болгонуңарды эстегиле. Бүгүнбү, кечегүнбү, теңерден көбүңөр бүгүн капа болуп турсуңар. 1 мүнөт болсо дагы. Кааласаңар ошону эстегиле, кааласаңар кечегүнү капа болгонуңарды, мурдагы капа болгонуңарды эстегиле. Ошону эстеп туруп, анан бирок жаныңардагы партнерыңарга калп айтып бергиле да. Актылуу болгонго аракет кылып. Түшүндүңөрбү тапшырманы? Мен түшүнбөй калдым агай. Акыркы жолу капа болгонуңарды эстегиле. Оюңарда ошол болсун. Анан бирок жаныңардагы тайпалашыңарга мен азыр бактылуумун деп айткыла. Мен азыр бактылуумун деп мындай сүрөттөп айтып бергиле да. Алдагыла да, тилиңер менен алдагыла. Мен бүгүн көчөдө кетип баратып 100 сом таап алдым, анан 100 сомду алып мен дүкөнгө кирип, кола алып ичтим, кола алып ичип чыгып келатсам алдыман подружка чыкты. Подружкам экөөбүз айда жыргап 1 саат сүйлөшүп отурдук. Анан аяктан чыгып экөөбүз бүгүн черная пятница болуп аткан экен. Супермаркетке бардык, аяктан мен сорун куртка көрдүм, куртка сатып алдым деп. Бул ушунча алдагыла да. Оюңарга келген нерсе менен алдай бергиле. Бирок ичиңерде, оюңарда жана силерди кайгы, капа кылган нерсени ойлой бергиле. Түшүндүңөрбү эми тапшырманы? Түшүндүк. Бул өтө кыйын тапшырма эмес, бул оңой эле тапшырма. Агай, именно кечеки күндөрдү айтыш керекпи же алдын бизге запоминать? Любой күндү айта бергиле. Акыркы эсиңерде калган любой кайгы капаны эстеп алып айта бергиле да. Азыр ушул жерде эле группага бөлүнө коелукпу? Ооба, азыр эле бөлүнө коесуңар 2-2ден. Биринчи бирөөгөр айтып бергиле, анан экинчиңер айтып бересиңер. Так, буга биз эме мындай көп убакыт бөлбөй эле коелу. Мындай кылалы. 1 мүнөт жетет го дейм, э? 1 мүнөт бирөөңөр айтып бересиңер. 1 мүнөт бирөөңөр айтып бересиңер. Анан экинчиңер кайра эле өзүң айткыла. Ишендим же ишенген жокмун деп. Сөзүнө. Макулбу, сөзүнө. Ишенбесеңер, анан бияка келгенде айтып бересиңер, эмне үчүн ишенген жоксуңар. Кайгы капа көзүнөн көрүнүп турду, же эмне болду? То есть бул жана вербальный менен невербальный информация да, бул жана силердин рационалдык мээ менен эмоционалдык мээнин экөөнүн кагылышуусу болот да азырчы. Түшүндүңөрбү тапшырманы?
Ошондо жалпы эсеп менен 4 мүнөт бөлүнөт экен, 1 мүнөт бирөөңөргө, анан экинчиңер жооп бергиле. Ишендиңерби, ишенген жоксуңарбы, ишенбесиңер, эмне үчүн ишенген жоксуңар. Анан кийин алмашкыла. Кайра экинчиңер алдагыла, тайпалашыңар, угуп анан кайра айтып бергиле, ишендим, ишенген жокмун деп. Угуп атам суроону. Айта бергиле сурооңорду. Тайпаларга бөлүп баштай бергиле. Тапшырманы аткардыңарбы же жөн эле ар жакка кирип чай ичип кайда келдиңерби? Аткардык. Аткардык. Анан окшоштубу же окшошпой калдыбы? Силер эмнесине ишендиңер? Кирбей жалгыз. Агай биз жалгыз эле тура бердик, анан ишим кирбеди эле, анан чыгып кетти кайра. Анан кайра кирерди Агай деген. көбүн деле ушундай болуп калат. Агай бизде дагы кылпак. Такмина Силбек кызы менен аткарып көрдүк бул көнүгүүнү. Ал өзүнүн окуясында бүгүн мектепте эжекеси аны тапшырмасыны өтө мээнет менен аткаргандыктан анын тапшырмасын текшербей койгон экен. Ал абдан капа болуптур. Бул окуясына мен толук кандуу ишендим. Чындыкка жакыныраак болду. Кайгысычы, кайгысы өзүнөн көрдү, көрүнгөн жокпу? Кайгысы видеосуну күйгүзбөдү, Молодцы. Биз Диана аттуу кыз менен сүйлөшүп чыктык. Ал достору менен бирге жүрүп, анан бир досунун үйгө жатканы барышыптыр, потом они фоткались дейт. Мен тоже толук кандуу ишендим, потому что она убедительно говорила. Ишендим деп айта алам. Молодцы. Сагачы ишендиби? Ишенди болуш керек. Саламатсыздарбы? Биз мен Азратын унутуп атам, бир Динара эжеби. Бирок ошол кыз менен бир группа эмеде болдук, комнатада. Ага мен өзүмдүн окуямды айтып бердим. Меники жалган болчу. Бирок ишенди. Ишендим деп айтты. Анан ал да өзүнүн окуясын айтып берди. Мен ага ишендим, бирок эми сүйлөшүп баштайлы дедик эле, уже бирок эме бүтүп калды. Сессионный зал. Бирок ал камерасын юзгон жок, бирок ошол айтып берген окуясына ишендим. Көбүңөрдө камера жокпу? Камера барыңарда эле барбы, телефондоруңарда, ноутбуктарыңарда? Саламатсыздарбы? Мен Сүйөркулова Алвия деген өзүмдүн айылдаш кызым менен сүйлөштүм азыр. Ал мектептеги окуусу боюнча, мугалимдердин сабак өтүшү боюнча айтып берип кетти. Азыр онлайн сабактын таасири боюнча, башында өткөргөнүбүз боюнча ал жалган экенин мындай сезип эле турдум да. Негизи ошол. Калп айтып атканы кантип билдиң? Себеби биз да былтыр онлайн окуганбыз. Биз да башыбыздан өткөргөнбүз ал нерселердичи. Анан ал айтып жаткан мезгилде мен дары өзүмдүн окуямды эстедим, жана салыштырдым. Жана аныкы чындыктан бир аз алыс болгондуктан аныкы жалган экенин сездим. Сен неме мындайча айтканда анализдеп чечим кабыл алдың, Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Айдай деген сонун кыз менен таанышып сүйлөштүм. Анын айтып берген окуясына мен ишендим. Жалганы билинген жок мага. Мындайча айтканда мен ишендим. Ага да мен өз окуямды айтып бердим. Бул окуя чын болчу. Хорошо, андан ары биз кете берели, уланта берели. Мисалы, кичинекей 5 жаштагы балаңар, инелериңер, сиңдилериңер бар да, барыңардын элечи. Анан эмеде эстетсеңер, ошол иниңер же балаңар өмүрүндө биринчи жолу айылдын нарып башына конокко кетти да, өзү элечи. Түнөп келем деп, эртең менен келем деп. Силер үйдө отурасыңар. Түнкү саат, кечки саат 8 болду, 9 болду. Чалган жок. Барган үйдагычы. Дозунукуна кеттик деп элестетти эле. Ойноп келем деп, эртең келем деп. Түнкү саат 10 болду, 11 болду. Түнкү саат 12 болду, силер уктай албай. Ойлонуп атасыңар, эмне кылып болду экен, жетти бекен, жеткен жок, эмнеге чалган жок деп.
тамак иштеп ичкен жок деп ойлонуп атасың, албайсың, уйкуңар качат. Түнкү саат 1 болду. Уктайын деп жаттыңар эле. Башыңар ооруп, уйкуңар келбей, кайра туруп барып чай кайнатып, чай ичтиңер. Чай ичкенден кийин барып жатайын десеңер, жата албайсыңар. Сарсанаа болуп атасыңар. Анан түнкү саат 2 болду ошентип отуруп. Түнкү саат 2-де телефонуңар шыңгыраса эмне кыласыңар? Жооп берип көргүлөчү. Каалаганыңар эле жооп бере бергиле. Же жазып жооп бере бергиле. Убанып кетебиз, кубанабыз, алабыз, токтобуз, жүгүрүп барып телефонду алам дейт. Чочуп кетебиз го. Дагы молодцы. Бирөө жылмайт экен, бирөө чөчүп, бирөө эмне болуп кетти деп жооп бергенде шашабыз, сразу жооп беребиз. Сүйүнүп кетем, бир жагынан кубанабыз, чочуп кетип алабыз. Молодцы. Эми телефонду алдыңар. Кээ бирлериңер сүйүнүп алат экенсиңер, кээ бирлериңер чочуп алат экенсиңер, Телефонду алганда эң биринчи сөзүңөр эмне болот? Бирөө таарынат экен. Kim, emne oldu? Kim bul? Alo, jettingbi? Молодцы. Alo. Ayбый, каякtasың? Эмне чалбайсың? Жетип алдыңбы? Эмне чалып койбойсуң? Чочуп сурайбыз. Эгерде сен эмне чалып койбойсуң? Молодцы. Көрдүңөр, баарыңардын жообуңар окшош, 90% окшош. Анан эми силер ошентип чочуп кетип, эмне чалып койбойсуң деп урушуп, же бир эмне болду, каякта жүрдүң, жетип алдың, баары жакшы элеби деген суроолорду бергенден кийин телефондун аркы башында бул көрсө силердин иниңер, сиңдиңер маселе Назгүл эжеңер экен. Эскертип коеюн, эртең сабак саат 9-да болот деди. Дегенден кийин силер эмне деп жооп бересиңер кайра? Жаза бериңер, жазган жакшы. Кечиресиз деге. Сиз билесиз, макул дейсиз. Макул эже. Саламатсызбы? Чоң келет. Кечирип коюңуз. Макул. Кечиресиз, макул. Молодцы. Деп туруп, Назгүл эжеңер силерге тапшырма берди дейли. Телефонду койгондон кийин эмне жөнүндө ойлоносуңар? Барып уктай аласыңарбы же уктай албайсыңарбы? Уктай албайт. Нет, жок. Кабатырлан уктай албайм, эмне жөнүндө ойлондум? Уктай албайм. Жок, уктай албайбыз. Андан бетер. Все, молодцы, рахмат. Баарыңар жообуңар окшош чыгып атат. Көрдүңөрбү, бул жерде азыр эмне иштеди? Биринчи силер бир күн кечке ойлобой, иниңердин, сиңдиңердин, балаңардын звоногун күттүңөр да, звонок келген жок. Силер мындай бир ой басты. Эмне болду депчи. Ал ой тарай элек да, анын үстүнө дагы бир ой басты. Ойлор биринин артынан бири толкун сыяктуу болуп келе берет. Мисалы, күндүз саат 3-тө кетти эле, 5ке чейин эч нерсе болбойсуң, жүрөсүңөр. Анан 6-да сарсанаа басат, анан ой басат. Кечки саат 9-10га чейин ар нерсени ойлоно берип, адам уже неметип калат да, мандраж кармай баштайт да. Түнкү саат 2-де телефон часып, шашып барып, чуркап барып аласыңар да. Ошондо телефонду алган маалда силердин эмоцияңар ойноп атат да, ужачы. Силер да ойлонгон да жоксуңар, мындайча анализдеп, отуруп, рационалдуу ал жерде иштебейт да, ужачы. Себептен силер эмоция калтырып ийдиңер да, туурабы? Силер эмоция калтырып ийдиңер. Любой нерсени ойлоносуңар, бирок ошол Назгүл эжеңер чалып калышы мүмкүн деген оюңарга дагы келбейт да. Силер телефонду алгандан алуу деп кээ бир кишилер, кээ бирлериңер ойлосуңар. Силер телефонду алар менен биринчи эле суроо, каякта жүрөсүң, эмне чалып койбойсуң деген сыяктуу толук ойлор басат да. Ушул эле нерсени азыркы ушул окуяндачы турмушуңарда, күнүмдүк жашоодо любой нерсеге алып келсеңер болот да. Эмоциянын ушундай бөтөнчө жаман эмоциялардын жаман жагы ушунда да. Бул бир эмоция пайда болгондон кийин ошол эмоция кете электе кийинки эмоция келсе, биринчи эмоцияга, мындайча айталы, биринчи эмоциянын процент жагынан ала турмасак, оордугу, күчтүүлүгү 10% болсо, мунун аркасынан келген экинчи эмоциянын күчтүүлүгү 2% болсо, эки кошулганда 12% болбойт. Бул келгенде экинчи эмоциячы биринчи эмоцияны 50% көбөйтөт да. Ошондо натыйжада биринчи эмоциянын 10% болсо, экинчи эмоция кошулганда 15% болуп калат да. Ушинтип отуруп, күчөп отуруп, өзүн өзү кошулуп, өзүн өзү эки эсе көбөйтүп отуруп, кечки саат 1-де, 2-де силер жанагы
saat 3'te башталган жөнөкөй эмоция мындай сарсаңа болуп аткан нерсе түн ичинде эле ушунчалык кыйын болуп калат да. Түн ичинде saat 2'de çalган кишини жаман көрүп сөгүп да салышат да. Ай бул мен азыр эле эртең saat 9'da сабак унутуп калган жоксуңарбы деген нерсе ушундай жиниңер келип телефонду коесуңар. Анан балесин уктайсың таң атканча. Уйкуңар да келбей калат да. Түшүндүңөрбү бул нерсени? Молодцы. Плюс басып башыңарды мынтип коюп туруңар. Көрүп атам силерди. Молодцы. Ошондуктан эмне маанилүү экен? Мына негативдүү эмоциялар келгендечи, эң биринчи жана эртең менен сабак өткөндө айтпадык беле? Силер өзүңөрдүн эмоцияңарды тааный билгиле да. Жиниңер келип атса өзүңөргө айткыла. Мен азыр жиним келип атат. Иниңерди эмес, подружкаңарды эмес, эй акмак, аны сөкпөй. Мени жиниме тийбе эмес. Ал силерге жиниңерге тийген жок. Жин силердин ичиңерде да. Жин ал силердин эмоция өзүңөрдө да. Ошол эмоцияны силер тааный билгенди үйрөнсөңөр, жиниңер келди да ошол замат. Жозу мен сага жиним келип атат деп айткыла да. Жиниме тийбечи эмес, сен жиндисиң эмес, сен акмак экенсиң эмес. Өзүңөргө айткыла. Үн чыгарып айтпасыңар да, ичиңер менен өзүңөр сүйлөшүп, мен азыр жиним келип атат деп анализдеп койгула. Ошол замат ишенип койгула силердин жанагы эмоцияңар ачуулуу сөздөрүңөр өзүнөн өзү 2 эсе 3 эсе түшүп кетет да. Түшүрүп койбосоңор убагында, тааный биле албасаңар жанагы кечки телефондогудай болуп, саат сайын, күн сайын ошол нерсе өрчүп, аябай чоң болуп кетиши мүмкүн да. Түшүндүңөрбү? Дагы бир жолу кайтып айтып коеюн. Негативдүү эмоция, ошондой эле жакшы дагы эмоциялар, ар бир эмоция мындай өчүп калбаса, улам, чоңоюп, улам, көбөйүп, өрчүп отурат да. Бул нерсе кайгыга, сарсанага гана эмес, бул нерсе бир нерседен корккондо да ошондой да. Мисалы, үйдө өтөнчө 15-16 жаштагы кезде кыздар эле эмес, балдар дагы бул нерседен коркот да. Үйдө жалгыз калган кезде байкайсыңарбы? Свет өчүргөндөн корккон күндөр болду беле? Үйдө жалгыз калганда, ата-энеңер кеткенде, өтөнчө инилериңер жок болсо да, өзүңөр жападай жалгыз калсаңар, жалгыз калгандан коркосуңар да, свет өчүргөндөн коркуп, светти күйгүзүп жатасыңар. Же болбосо спальняда өчүрсөңөр да, коридордо кайта күйгүзүп, эшикти ачып коюп жатасыңар да, телевизорду катуу коюп коюп. Бул деле ошол нерсе да, апаңар кеткенде башында вроде бы жөнөкөй эле нерседен башталат, анан саат өткөн сайын жана коркуу сезими улам күчөп, улам 2 эсе көбөйүп, saat 12'de, saat 10'da divandan түшкөндөн коркуп каласыңар да. Билесиңер, дивандын алдында эч ким жок экенинчи. Бирок түшсөм эле дивандын алдына кол чыгып отуңарды кармай калат дегенде, мындай коркуп, мандыраш кармап керек болсо, туалетке барбай жатып алган күндөр болот да. Ушундай нерсе кубанычта да ошондой да. Болду беле, болгон албетте, менде деле болгон. Тойлордо, же болбосо подружкаларыңар менен, улуурактарыңар, шернелерде көптөн бери жолукпай жүргөн досторуңар менен аябай чер жазыша сүйлөгөндө жакшы тамаша чыгат го, бир маалда ушундай жарылат да. Башында бирөө анекдот айтат, бирөө эскерет, билесиң өткөндө тигиндей болду эле, мындай болду эле деп анан бир маалда баарына жаккан, баары билген, тарс эткен тамаша айтат, ошондо баары каткырып күлөт да. Меле комнатанын ичинде 10 киши отурса, 10 отен күлөт да. Аябай ат ушу көзүнөн жаш чыкканча күлөт. Ошондон кийин любой тамашаны айтсам, эл токтобой күлө берет да. Бул кайра эле жанагы эффект иштейт. Бул эмоция мындай кубаныч эмоциясына кирип кетишти да. Баарыңар кирип кеттиңер, ошондон булам кийинки тапшырма жанагы нерсени көтөрүп, эмоцияны көтөрүп отурат. Көздөн жаш чыкканча күлөсүңөр да, бир маалда жаагыңар ооруп чыгат, ичиңер ооруп чыгат да. Болду беле ошондой. Мына ошондой. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн эмоцияда эң биринчи эмоцияны, эң биринчи моментти тааный билген аябай пайдалуу да. Биз кинодо да ошондойбуз. Кинону негизи ошентип тартабыз да. Мисалы, фильм ужасов тартып атканда, же триллер тартып атса, эң маанилүү бул көрүүчүнү бир жолу коркутуп алыш керек да. Бир жолу коруп калган эме, ал кино бүткөнчө коркуп отура берет да. Самый главный ошо эмоцияны өчүрүп салбаш керек да. Фильм ужасов көрүп атканда коркуңар келбесе, чочуп кеттиңер, катуу чочудуңар да. Ошол маалда өзүңөрдү эмне үчүн чочуганыңарды мындай точка коюп койсоңор, кайра элечи. Мына эметин, бул кинодо деп. Андан ары кайра чочубайсыңар да. Бир жолу алынып кетсеңер, до конца
коркуп отурасыңар да. Комедияда да ошондой. Комедия көрүп атасыңар. Режиссер силерди бир жолу күлдүрүп алса, андан ары кечке күлдүрүп отура берет да. Мында болгону профессионалдык бир секреттер бар. Кечке 1,5 саат тынбай коркутуу, анан тынбай күлдүрүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн эмоцияларды алмаштырып турат да. Адам ушундай жандык дейбизби, ушундай табият ушундай адам бир эмоция катуу таасир бергенден кийин сен башка эмоцияны берсең деле бериле берет да. Мисалы, болду беле силерде байык же фильм ужасов көрүп отурсаңар, күлкүлүү бир нерсе пайда болсо, вроде укмуш деле күлкүлүү эмес, эптеп септеп эле күлкүлүү бир нерсе болсо, айла жок күлүүсүңөр да. Биринчиден эле коркуп отуруп чарчайсыңар, экинчиден силер уже эмоцияга алдырдыңар да. Айырмасы жок, силер кайгырып атасыңарбы, же күлүп атасыңарбы, же коркуп атасыңар. Самый главный силер эмоцияга кирип кеттиңер да. Силер эмоционалдык процесстин ичиндесиңер. Ошондуктан режиссерлорго, мисалы, мага дагы жеңил да. Силер менен бир жолу коркутуп алдымбы кино көрсөтүп, силер чочудуңарбы, андан кийин силер эмоцияга берилгенден кийин, демек силер уже кинонун ичиндесиңер да. Мен силерди бир жолу коркутуп алгандан кийин кааласам күлдүрөм, кичинекей тамаша айтып койсом, кааласам силерге, мисалы, Дара кырымда биз ошенткенбиз. Жана Дара кырым көргөндөр барбы? Көрө элек болсоңор көрүп койгула. Бир жолу коркутуп, бир жолу шок кылып алгандан кийин, жана Дара кырымда обычно немеде аскадан ат кулап түшкөндөн башталат да. Аскадан ат кулап түшкөндөн кийин баардык ата, мощный дешет да. Болду, ошентип алгандан кийин сен ошо көрүүчү ырга да берилип бугат, жана сүйүүн да берилип көрөт. Адам өлүп атканда да көзүнөн жаш ыйлап көрөт да ошол кинодочу. Түшүндүңөрбү? Эмоцияны табиятын. Малатсы көрүп атам. Убактыбыз аз калды. Анда мындай кичине жыйынтыктай берели. Бүгүн эртең так менин кинолорумду бул кайсы умник келип алып, муну сүйлөп атат дегендер бардыр араңарда. Дара кырым көрө электер болсо, YouTube'дан Дара кырым деген кинону көрүп койгула. Таң алдында деген сериалды ким көрдү? Жакында эле чыкты, сентябрь айында. Таң алдында деген сериалды дагы көрүп койгула. Экөөнүн тең режиссеру менен, экөөнүн тең сценарийин жазышкан. Ким түшүнбөй калды бүгүнкү сабакты? Түшүнбөй калгандар минус басып койгула, түшүнгөндөр плюс басып койгула. Лайк басып койсоңор деле болот, мен кубанып калайын силер менен кошо. Жүрөкчөлөр болсо андан бетер. Анда мен бүгүн кубанычтамын. Эртең мен айтып берген нерселеримди баарыңар түшүнүп турсуңар. Берген тапшырмаларды баарыңар аткарып турсуңар. Мен ошого аябай кубандым. Кээ бирлериңер аябай подробно, эринбей, жарым баракка жазгандарыңар болуптур. Бүгүн кубанып жүрдүм деп. Анан мени да кубанткан араңарда позитивдүү инсандар аябай көп экен. Көбүңөр бүгүн кубанычта, бакыт каалайда жүрүп турсуңар. Бүгүн сабактар баарыңарга жагыптыр. Демек, биз убактыбызды бекер өткөргөн жокпуз, бекер кетирген жокпуз. Анан эмки сабакта среда күнү ошол мен бүгүн эмоцияларды кантип башкарса болот дегенди мындай бир приемун айтып бердим. Түшүнүп алдыңар, дагы үчүнчү жолу кайталап коеюн. Эмоция пайда болгондо бөтөнчө негативдүү эмоция. Ошо негативдүү эмоцияларды таанып билгиле да. Мен жиним келип атат, мен кайгырып атам, мен капа болуп атам, мен нерв болуп атам деп өзүңөр атап, ошо эмоциянын атын атап койсоңор эле, силер ошо эмоциянын 50% жеңген болосуңар да. Ошол эмоцияны андан ары өрчүтүп кетпейчи, мен айткам, толкун сыяктуу болчу. Бир эмоциянын аркасынан ошол жанагы карды кышындагы кар жаап атпайбы? Ар бирөөңөр короңор отуруп, карды мына кичинекей тоголоктоп туруп, жерге салып туруп, тоголоктосоң чоң болуп калат го. Эмоция дал ошондой да. Кичинекей бир эмоция болуп, билейген эмоция болот, жана бир күнү жарылат да. Ошого чейин жеткирбей, кичинекей кар кезинде мен нерв кылбай нары кетчи деп ыргытып ийгиле да. Бул биринчи гана кеңешибиз болду. Анан эми бүрсү күнү кайра жолугабыз. Анда мен башка дагы ошол эмоцияларды кантип колдонсо болот, эмоцияларды кантип башкарса болот, кененирээк сүйлөшөбүз. Азыр эми суроолорго орун берели. Бул сурооңуз аябай жакшы суроо экен. Бүгүнкү эң маанилүү суроо. Жана айтып өткөндөй кайталап кетейин. Негизи эмоция менен аң сезим экөө чогуу жүрүш керек да. Экөө тең мындай
туура айтасың, эмоция көп учурда басып кетет да, жинге алдырыйбыз. Жана мен мисал келтиргенде коркуп атканда дивандан түшүп албай калган учурларда, эшикке чыга албай калган учурларда бул меники эмоция басым жасап атат да. Ошондо эмоцияга алдырбаганга аракет кылгыла да. Бул эмоциялардын башаты бул коркунуч сезиминен келет да. Бул андай эмоциялар жаныбарларда да бар, крокодилдерде да бар, элик, арыстан баардыгында бар да, баардыгында коркуу сезими бар. Ар бир жандыктын эмоциясы түпкү башаты жанын сактап калууга арналган да. Ошондуктан биринчи кезекте биз тура калып сөгүбүз, урушубуз, жооп бербейбиз, же болбосо чабыбыз. Мунун баардыгы өзүн өзү сактап калууга арналган эмоциялар. Ал эмоциялар албетте болуш керек. Бирок ошол жана мен айткандай өзүңөргө пауза алганды үйрөнгүлө да. Жириңер келип кетти, кайнап кеттиңерби? Жарым саат, 2 саат колдон келсе бир күн анан сүйлөшкүлө да. Анан ошол темага кайта кайрылып келгиле. Бирок экинчи жагы да бар. Аң сезим эмоциясы жок. Эч качан туура чечим кабыл ала албайт да. Эмоционалдык турмушу жарды адам үчүн жалаң гана аң сезимдин жардамы менен бир чечим кабыл алыш өтө кыйын да. Себеп дегенде адам өмүрүндө далай адамдар менен, далай нерселер менен мамиле курат да. Ошолордун баардыгы аң сезимде мындай формула катары сакталса, эмоционалдык мээде бул мындай эмоция мындай керектүү нерв, керектүү точкалар катары сакталат да. Могу мага жагат, могу мага жакпайт, могу мага жагат, могу мага жакпайт деп. Ошондуктан мисалы адам өзүнө өмүрлүк жар тандап атканда жалаң гана акыл эси менен, аң сезим менен тандай албайт да. Ошол жерден эмоциялар жардам берет да. Мисалы мынау нерсе таттуу, мындай кыздар мага жагат, мындай кыздар сулуу деп. Сулуулук эмне экенин аң сезим менен айта албайбыз да. Сулуулук деген негизи эле искусствонун аң сезим менен айтыш өтө кыйын да. Мисалы бир сүрөт турат, талдай турган болсок, жалаң аң сезим менен айта албайсың да. Сүрөт же жагат, же жакпайт. Аял киши эркек үчүн же жагат, же жакпайт. Эмне үчүн жагып атат, эмне үчүн жакпай атат, ага силердин эмоцияңар гана жооп бере алат да. Ал эмоциялар болсо, мисалы силер 30 жашта болсоңор 30 жылдык турмушуңар жооп берет да. Силер төрөлүп бул дүйнөгө келген мүнөттөн баштап биринчи эле апаңарды көрөсүңөр. Апаңар жакшы адам болсо, ошол апаңардын кээ бир сапаттары силерге мындай эмоцияларга негизи жүрөктө эле коет, бирок жүрөктөн эмес, мээде ошол жака мындай файл болуп сактала берет да. Мондай адам жакшы, мондай аял жакшы, мондай аял мени багалат, мондай аял менин тукумумду улап кете алат деп ошол жазыла берет да. Чүнөкей анын баары силер унутуп каласыңар, бирок подсознаниеңерде, миндалебирни телода ошонун баары сакталып калат. Анан ошол силер көп чечим кабыл алып атканда, мисалы бул сүйдө эле эмес, бул жумушта дагы ошондой. Мисалы банкирлерди алалы, банкирлер акчаны эсептегенди билет, кантип пайда тапканды билет. Бирок эмоционалдык жактан булар жарды болсо, банкир кайдан билет? Мен мисалы мынау бизнести жумшасак, ушул нерсе жакшы сатылат. Ушул жакшы нерсе сатылгандан кийин мен далай пенсионерлерди багалам деген чечимдерди кабыл алыш үчүн кайра эле эмоциялар жардамга келет да. Түшүнүңөр, ошондуктан эң жакшы жолу бул экөө чогуу иштеген жакшы да. Экөө албетте өзүнчө деле иштегенди билишет, бирок эң идеалдуу вариант экөө чогуу иштеген жакшы. Туура жакшы эмоцияларды эсиңерге туткула, бир маселе чыкканда рационалдуу ойлонгула. Анан ошо рационалдуу ойлонуп мындай чечүүчү жерге келгенде силер баары эмоцияларыңарга жүрөккө деп коебуз. Ошого көңүл бурасыңар да. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ошого көңүл бурасыңар. Биздин бүгүнкү дагы бир да сабактарыбыз ошону кичине силерге кичине жардамыбыз тийсин деген гана аракет. Чоң рахмат баарыңыздарга. Анда бир сөзү калабыз. Жакшы тургула, дагы суроо бар.